What is up, everyone? Welcome to another class. In this video, we're looking at the uses of the word mind. Саламатсыздарбы, дагы бир сабакка куш келиңиздер. Бул видеодо биз mind деген сөздүн колдонушуна карайбыз. Mind, me, акыл эс, интеллект. As the thoughts ran through his mind, he came to a conclusion. Ойлор мээсинде жүрүп, ал жыйынтыкка келди. As the thoughts ran through his mind, he came to a conclusion. This picture brings to mind the time we spent in Paris. Бул сүрөт Парижде жүргөн убакытты эстетет. This picture brings to mind the time we spent in Paris. All you need to succeed is a curious mind. Ийгиликке жетиш үчүн ар нерсеге кызыккан акыл эс керек. Whenever I start doing something, I picture a finished result in my mind. Дайым бир нерсени баштап жатып, мен оюмда бүткөн жыйынтыкты элестетем. To mind, каршы болуу. Бул этиш. Do you mind if I open the window? Терезени ачып койсом каршы болбойсузбу? No, go ahead. Жок, ача бериңиз. I wouldn't mind having some sleep right now. Мен азыр бир аз уйкуга каршы болбойт элем. Ошондой эле do you mind деп бир нерсени кылаарда бирөөнүн каршы эместигин билүү үчүн колдонсо болот. Мисалы, терезени ачып жатып, жаныңыздагы адамга do you mind десеңиз, ал терезени ачсам каршы эмессизби деп түшүнмөк. Кандай гана ситуация болбосун, мисалы үчүн кылаарда карап туруп do you mind десеңиз, анда каршы эмессизби деген ойду берет да.